Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кыргызстан жаңы финансылык ушундай кандайдыр бир тажрыйбасы, эксперименти болгону жатат. Бул деген сфит тамчы. Ошо биз деген видеодо эмнени талкуулайбыз? Эл аралык Астана каржы центрин карайбыз, Дубай каржы центрин эл аралык жана башка ошого окшош центрлерди бир сыйра карайбыз. Жана биздин Кыргызстанда ошол тамчыда түзүлүп жаткан мыйзамы даяр, мыйзамына кол коюлду, инфраструктура жасалып баштады, ошол ишке кирип жатат. Ошол сфит тамчы боюнча да сөз кылабыз да. Эмне ал, эмнеге керек, кандай артыкчылыктар бар, эмнеге алып келет, кандай пайдасы зыяны бар, ушунун баарын караганга аракет кылабыз да. Албетте иш жүзүндө баары башкача болушу мүмкүн, бирок алдын ала кичине карасак болот да, кандай эмне болорун. Кыска жооп алганда, ушул 750 миллион долларга чейинки компанияларга 0% салык болот да. Бул деген башка артыкчылык эмес деп эсептелинет, бирок ошол салык 0 болот да сфит тамчыдан. Элестеткиле, силер компания ачасыңар, эл аралык инвестор болсоңор деле, кайсы дүйнө жүзүнөн, кайсы мамлекеттен болбосоңор гана келип туруп ошо аяка мүчөлүккө катталасыңар, акчаларыңарды алып келесиңер, жер аласыңар, иштей баштайсыңар. Жерди арендага аласыңар, ижарага, офисти аласыңарбы, же болбосо жер тилкесин аласыздарбы, завод курасыздарбы, ошол сфит тамчынын ичинде. Анан салык 0 төлөйсүңөр да. Салык 0 төлөйсүңөр, ошо бир гана силерден талап келип туруп ушул жерден иштегиле деген сөз да. Иштегиле, салык төлөбөгүлө, бирок баягы жумушчуларды өзүңөрдүкүнөн алып келсеңер болот, Кыргыз мамлекетинен алсаңар болот. Иш кылса иштегиле деген талап да. Бул деген дүйнө жүзүндө мындай сонун шарт эч жерде жок негизи. Жана эгерде ошол чын эле ушундай иштесе, дүйнө жүзүнөн инвесторлор келиши керек да, ошол жерге келип туруп иштегиси керек. Бирок аларга дагы инфраструктура керек да, күчтүү инфраструктура керек. Укмуш интернет, офистер, имараттар, ошо банктар баары аларга керек да. Анан негизи эгерде ошо компания 0% салыкты төлөсө, албетте төлөсө жакшы да компанияга. Чоң компаниялар келиши ыктымал. Бирок тобокелдиктер да бар, жакшы жактары да бар да, ошону көрөлү да, мисалы үчүн. Анан негизи сфит тамчы деген өзү эмне? Бул деген бир эле учурда каржылык борбор, бир эле учурда атайын экономикалык жана бажы аймагы. Мындайын айтканда, бул СЭС да, бирок жаңы тип түрдөгү СЭС. Мисалы үчүн Кытайда ошол Макао деген СЭС бар да, аякта жалаң казинолор иштейт. Гонконгдагы ошол атайын Сянган атайын административдик центр деп аталат, СЭС деп эсептелинет. Эң чоң СЭС Кытайда Шэньчжэнь болгон. Бир кездерде ошол Дэн Сяопин коммунизм иштебегенин көрүп, 30 миллион киши Кытай ачкалыктан өлүп, коммунизмдик командалык экономика иштебегенине ынанып, Дэн Сяопинди чакырышып, компартия айтып, акырында ошол Дэн Сяопин сен ошол капиталисттерге ооп аттың эле, эмне кылсак болот дегенде, анда ошол Шэньчжэнь атайкы эркин экономикалык зонаны түзгөн Дэн Сяопин, анан ошол зона аркылуу аябай тез байып кеткен. Ошол жерде дагы ошол чет элдиктер келсе болот, ушундай 0 салык төлөйт, өндүрсө болот, жумушчу күч аябай арзан болот, жер инфраструктураны бекер беребиз, арендасын төлөйсүңөр, арендасы ар кандай болот, бирок жеңилдик болот деп ушундай эле жолдор менен ал да ушинтип Кытайды көтөргөн. Бүгүн Кытай дүйнө жүзүндөгү ошол Американын, АКШнын баягы таманын артынан баскан, кээ бир учурда кыпчыбийген да, буттун кыпчыбийген, ушундай сонун укмуштай күчтүү өлкө болду. Ошон үчүн Кытай бул деген мындайын айтканда коммунисттик бийлик, бирок иш жүзүндө бул капиталисттик мамлекет да. Анан ошондой эле жол менен көп өлкөлөр өнүккөн, Сингапур, Түштүк Корея, Жапония, Малайзия өнүкүп келатат, ошол бир кездерде Швейцария да ошондой өнүкүп кеткен, бир кездерде азыр Черногория ошондой жолдо, мисалы үчүн. Анан Дубай эң чоң мындай бизге үлгү да. Анан ошол Дубайда ушинтип өнүкүп келатат. Аякта Ажман деген зонасы бар, аякта Эр-Риядта атайын зоналары бар да, Шарджа дегендер. Ошо жерлерде ушинтип өсүп атат, өнүгүп атат. Эми Кыргыз мамлекети да алар менен атаандашайын деп атат, жана ошондой зонаны жасап атат да, ушинтип өнүгөлү деп. Бул Өсүк көлдө Тамчы аэропортунун жакын ушундай
жайгашкан өздөчө пландалган талаасы 6000 гектар бөлүнгөн да свит тамчыга. Акта финансы фонддор, банктар, финтех жана виртуалдык активтерге мындай байланыштуу ишкерчиликти жасаса болот. Соода, логистика, туризм, медицина жана негизи кесиптик кызматтар, ар кандай аудит, каржылык иш, баягы камсыздандыруу жана башка ошол нерселер. Анын ичинде дагы казино ачса болот, мейманкана, инфраструктура долбоорлорду кылса болот да. Анын ошол казинолорду мисалы үчүн Кытайда Макао болгон да. Макао Кытайда казинонун шаары десе болот, атайын административдик борбор. Анын негизи ошо бизде бир кездерде билесиздер, казино өтө катуу өнүгүп кеткен. Анан өтө чоң кетип бараткан, тез кетип бараткан, өлкөгө көп акча құйылып аткан. Анткени кытайлар да аябай мындай оюнга жакын да, казактар да келчү дайыма. Бирок элибиз ошондой чечти, ошо кезде парламент депутаттары ошону харам деп токтотуп коюшкан да. Анан кийин ошол 2020-жылдан баштап эми казинону ачса болот, бирок казинону ачканга атайын зоналарын эле ачса болот деген ушундай жаңы мыйзам кабыл алынган. Анткени ошол жерден акча көп түшөт деп. Анан ошондой чечим кабыл алгандан кийин ошо тамчыда ошондой казинолор ачылат, кыргыз жарандарына кирүүгө тыюу салынат. Бирок свит тамчыда иштеп аткан адамдарга уруксат болот, жана эл аралык ошо чет элдиктерге уруксат болот дейт да. Жана тамчы аэропортта кескин көбөйөт экен. Ушундай кылган атат. Масштаб чоң, институттар жаңы да, мындай айтканда. 26-жылдын жайында көрүнүш ачылыш бар, жетилген базар азырынча жок. Жаңы башталып атат да, ошол 26-жылы жаңы башталып атат. Азыр эле ачылды мындай айтканда. Старт ошол теке айында, же июль айында 2026-жылы жаңы укуктук режим ишке кире баштады. Тарыхы өтө кыска, жаңы башталды да. Максат, коюлган максат 3900 ишкананы каттоо. Ошол чет элдик болобу же ички болобу. Расмий узак мөөнөттөгү мындай амбиция, азыркы каттоолордун базасы чакан, бир нече эле саналуу эле да. Негизи мисалы үчүн ошол эле ошондой сыяктуу эл аралык каржылык борбор Казакстанда, Астанада араң азыркы тапка ошо 4000-5000 мүчөнү каттады да. Жумуш ошо 10.000 жумушчу орун табылыш керек, анын ичинде жогорку квалификацияланган дагы. 2035-жылга карата жарыяланган мындай максат, бута десек болобу. Капитал 20 миллиард долларга кириш керек болот. Ушундай азыр максат турат. Анан 2031-жылга чейинки тартылган инвестиция катары айтылган максат, албетте инвестиция бул деген билесиңер, капитал эркин кириш керек деген сөз да. Башкаруунун түзүлүшү өзүнчө мыйзам аркылуу башкарылат. Ал мыйзам боюнча ошол свиттеги ишканалардын кеңеши болот. Алар стратегиясын жана жогорку саясатын орноштурат жана карайт. Атайын башкаруучу компания болот. Аймакта лицензияларды, атайын тейлөөлөрдү уюштурат, баягы мүчөлөргө лицензияларды берет. Каттоочу компанияларды жана статусун каттоо ушундай атайын уюм болот, жана финансылык регулятор болот. Банк, рынок, финтех жана виртуалдык активтерди карай турган. Жана талаштарды чечүү борбору болот. Анан биринчи жана апелляциялык инстанциялар болот. Жана бул жерде өзгөчө британиялык укук болот. Өз алдынча система күчү, ылдамдык, алсыз жери, көзөмөлдү жана жоопкерчиликтин сапатына өтө көз каранды. Кыскасы мындай айтканда туугандар, эгерде коррупционерлер кирсе, аяка шылуундар кирсе, кара иш жасайын дегендер кирсе, анда бул свит аябай начар тарыхка алып келет да. Бул бир гана свиттин ичинде эмес, жалпы мамлекетке катуу көйрөккө түшүргөн нерсе, бул деген биздин абийирибизди айрандай төгөт. Бирок жакшы адамдар кирсе жана бекем кол менен башкарылса, мыйзамды бузууга жол берилбесе, акчага кызыкпай, ушундай свиттин өзүнүн саясатына кызыкса, эл аралык мыйзам менен шайкеш келсе, анда жакшы болот да. Ушундай тобокелдиги бар. Англиялык укугу бар, бирок чектери бар да. Ошол англиялык укугу бир гана ошол свиттин ичиндеги талаш тартыштарды чечүүгө колдонулат. Кыргызстанда бүтүндүк англиялык укук иштейт деп ойлогола, бул башка аймактарга тарабайт. Бул жерден британиялык ошол мыйзам common law деп аталат да. Негизи тармактар жарандык, корпоративдик, финансылык жана эмгек мамилелерине тиешелүү атайын актылар Англиянын укуктун принциптерине таяна алат. Мисалы үчүн бул деген эмне болот? Компаниялардын ич ара талаш тартыштары,
мисалы үчүн бир ишкана экинчи ишкананы алдаса болгон баягы келишимдер түзүп алып аткарбай койсо, акчасын алып кидайт этсе, мындай айтканда башка офшорго чыгарып кетсе, ар кандай нерсе кылса, ушул британиялык арбитраж аркылуу сотко берилет. Британиялык арбитраж талаш тартыштарын чечет. Анан жалпысынан эл аралык арбитражга дагы чыгып кетиши ыктымал да Кыргызстандан ошол. Бирок эгерде кылмыш же болбосо административдик мындай кылмыштарды жасаса, компания, адамдар СФИДтин ичинде, аякта тез эле кыргыздын укугу иштейт. Кыргыз ошол укук кодекси жана баягы кылмыш кодекси иштейт. Мамлекеттик суверендик функциялары, кылмыш жоопкерчилиги, административдик укук Кыргыз Республикасынын ошол мыйзамында калат да. Ошон үчүн СФИДке мүчө болуп алып туруп, арак ичип алып туруп, бирөөнү машина менен согуп, анан ой жок мени британиялык укук менен соттогула десе иштебейт. Ошол адамды кыргыз укугу менен соттошот да. Кыргыз түрмөсүнө алып барып тыгышат, СИЗОго. Бирок баягы жумуш менен болсо, баягы шылуундук же болбосо контракт аткарбагандыкка ал британиялык укук менен чечилет да ушул СФИДте. Практикалык чек бүгүнкү күнү ушул келишим лицензия аткаруу инвестор үчүн маанилүүсү мыйзамдын аталышы эмес, келишимди колдонуучу укугу, сот компетенциясы жана чечимдин аткарылышы. Негизи дүйнө жүзүндө эң бай адамдар, инвесторлор, ошол чоң компаниялар британиялык укук менен иштеп көнүп калышкан. Бул нерсе кайдан келип чыккан? Британия бир кездерде жер жүзүн ушундай кур менен айлантырган империя болгон күчтүү. Ошондо алгачкы Британия глобалисттик кыймылды пайда кылган жана ошол бүт ишканаларды, ишкерлерди бириктирген дүйнө жүзү боюнча. Анан британиялык империя талкалангандан кийин, колониялар көз карансыз болгондон кийин, баары бир мурунку колониялар, дүйнө жүзү көпчүлүк мамлекеттер, ошол 50ден ашык мамлекет британиялык укукту таанышкан, эл аралык укук катары, соода укук катары колдоно берген да. Анан ошол адат дүйнө жүзүндө калган. Бирок биз Советтер Союзу бизди басып алып, ага чейин Орус империясы бизди басып алып, бизге романо германдык укук келген. Анан британдык укук бизге таанымал эмес болгон. Азыр ошо кайра дүйнө жүзүнүн ишкерлери менен иш алып баралы деп британиялык укукту киргизип атат да, ошол СФИД тамчы менен. Мен мисалы үчүн бир кездерде ошол Акылбек Жапаровго ушул катты жибергем 2020 жылы. Ошондо МФЦАга окшош, Астанага окшош ушундай долбоорду түзөлү, ушундай экстерриториалдык уюмду түзөлү, Бишкек финансылык центрди түзөлү же Кыргыз финансылык центри түзөлү деген долбоорду, килеген долбоор жазып туруп, Акылбек Жапаровго жеке жибергем, өзүнүн баягы социалдык тармактар аркылуу. Бирок ал идея менде гана эмес болгон, башка да адамдардын башында болгон. Анан Акылбек Жапаров алдыбы, алган жокпу билбейм, бирок кийин ушул идея өстү да. Анын жардамчылары колдондубу же аларга ошо мага идея келгенде алардын да башына ошол идея келдиби билбейм, бирок менде ошо перепискалар бар да. Кантсе да бул нерсе ушул СФИД тамчыга айланды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эле нерсе болду деп. Анткени өзүм да ушундай долбоорум бар болчу да, ошол долбоорум жазылган менде. Аякта ошол СФИД тамчы сыяктуу уюмдун конституциялык режими, атайын статусу бүт баары сүрөттөлгөн да ошол. Ошондой менде документ бар. Албетте ошондой болот, англиялык укук колдонот. Анан регулятор жана талаштарды чечүү борбору болот. Эки институт, тамчынын ишеним капиталынын өзөгү финансылык регулятор болот. Улуттук банктан өз алдынча эрежелерди, лицензиялар жана көзөмөлдөө жүргүзө алат. Улуттук банктан бөлөк болот, СФИД тамчыга тиешелүү болот да. Бирок улуттук банк менен биргелешип ошо саясатты алып барат да. Ишеним сапаты кадрларга, ачыктыкка жана башкаруу саясатына көз каранды болот. Өтө көз каранды болот. Кайра эле шылуундар кирип кетсе, жаман адамдар кирип кетсе кадрлардын арасына жана жаман иштерге жол берсе, өлкөнүн аброюн талкалайт да. Эгерде жакшы адамдар кирсе, абийирдүү жана эл аралык Кыргызстандын ошол аброюн сактаганга анын ниеттери бар болсо, алардын анда жакшы иш болот да. Ошо эки ача туугандар. Эл аралык талаштарды чечүү борбору болот. Кыргыз сот системасынан тышкары биринчи жана апелляциялык инстанциялар түзөт. Чечимдер Кыргызстанда аткарылыш керек болот да. Анан ким СФИД мүчөсү боло алат? Кыргызстандын жаңы юридикалык жактары, мисалы үчүн тамчыга барып алып, кыргыз тилде ар бир жаран өзүнүн компаниясын каттаса болот. Же болбосо Кыргыз мамлекетиндеги иштеп жаткан чоң компаниялар барып ошол тамчыдан катталса болот да. Чет өлкөлүк компаниялар катталса болот.
ошол атайын свифттин режими боюнча свифттин ичинен компания каттаса болот, анын өзүнчө ушундай юридикалык мындай трап катары да. Редомиляция деген болуп иштеп жаткан ошол кыргыз компаниялар көчүп кетсе болот толугу менен да ошол свифтке. Жеке ишкерчилик айтса болот, жеке жактын ишкер статусу. Анан негизи ушул чет өлкөлүк компаниялар, толугу менен чет өлкөлүк менчикте болгон компаниялар катталса болот да ошол свифтке. Мисалы үчүн ошол Кыргызстанда бир да менчиги жок, чет элдик эле менчиги бар, компания келип туруп свифтке аренда алабыз, офис ачабыз. Дал ошондой эле мисалы үчүн Дубайда, Ажманда ошондой кылса болот эле да. Керек болсо Дубайда, Ажмандан интернет аркылуу ачып койсо болот эле. Ошондой да тажрыйба бар. Мисалы үчүн бизде да ошо бир кездерде ошо британиялык компаниялар да ачканбыз Бишкекте отуруп алып да, ошондой да кылса болот. Британиялык компания эми Кыргызстандан ушинтип ачса болот да компаниясын. 3 башка статус аралаштырбоо керек албетте. Биринчи бул субъект компания же уюм свифт режимине катталат жана уруксат берилген ишти жүргүзөт. Жеке ишкер болсо жеке жак ишкер катары катталып, лицензия же уруксат талаптарын аткарат. Мисалы үчүн баягы тейлөө үчүн да, аяка деле мындай жөнөкөй жумушчулар керек болуп калат. Инвестиция резиденти бул чет өлкөлүк же жарандыгы жок адам инвестиция, бизнес же долбоор аркылуу миграциялык статус алат. Атайын свифт мүчөсү деген статус алат, 5 жылдык визаны алат. Аны үй бүлө мүчөлөрүнө да алдырса болот да ошондой визаны. Свифттин мүчөсү деп жаңы виза менен ушу 5 жылдан чет элдик элдер эркин иштешсе болот. 5 жыл сайын визаны жаңылатыш керек болот. Катталуу процесси, форманы тандаш керек. Жаңы компания, чет өлкөлүк компания, жеке ишкер же редомиляция бул баягы бияктагы Бишкектеги же Нарындагы же Көлдөгү компания адресин ошол свифтке алмаштыруу да, жөн эле адресин алмаштырып коюп, аяктан офисте алуу. Санарип арыз бериш керек. Каттоочу талап кылган документтер жана бенефициар жөнүндө маалыматты ачат. Киммин, эмнемин, шылуунмунбу, шылуун эмесминби, бүт ушул маалыматтарды көрсөтөт, аны дагы текшеришет. Статус жана лицензия каттоочунун чечими болот. Жөнгө салынуучу иш үчүн регулятордун уруксаты керек болот да. Мисалы үчүн ошо атайын кооптуу ишти баштайын десе, ага ошол көзөмөлдөөчү компаниялар дагы болот. Жана отчетту кеңсе, персонал, эсеп ошол бүт милдеттенмелер, ошо нерселер баары ушундай аткарыш керек болот да. Ошо свифт тамчынын өзүнүн дагы эрежелери болот. Анан тез каттоо бул автоматтык лицензия берүүнү билгиздирбейт да. Банк, фонд, брокер, крипто платформа үчүн толук ошол капиталын текшерүү, каерден акчасын алды, Кыргызстандагы виртуалдык активдер боюнча мыйзамдарды аткарганга туш келеби, мындай аткаргандай шарттары бирдей болобу, ушунун баары текшерилет. Аны текшермейинче ачылбайт да. Финансылык багыттар бар бул жерде. Тамчынын лицензиясынын тармактарын карасак, бул жерде банк жана төлөм кызматтарын каттаса болот. Камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруучу компанияларды ачтырса болот да. Баалуу кагаздар, брокердик ишканаларды каттаса болот. Фонддорду, пенсияны жана активдерди башкаруу, жеке пенсиялык фонддорду каттаса болот. Долбоорлук жана корпоративдик финансылык уюмдарды каттаса болот да, баягы акча, инвестиция менен оокат тапкан. Ислам финансысынын ушундай компанияларын каттаса болот. Крипто биржаларды, крипто банктарды, Чаңпен Жао бекеринен президенттин кеңешчиси эмес болуш керек, анткени ал да ошол өзүнүн компаниясын мисалы үчүн свифт тамчыга көчүрө алат да, ошого уруксат берилет. Холдинг, траст жана SPV түзүмдөрү, аудит, эсеп, укук жана консалтинг, финтех жана виртуалдык активдер ачылат. Мүмкүнчүлүк чоң. Лицензиялар сапат жана эл аралык корреспонденттик мамилеге албетте текшергенге андан да маанилүү да. Ошон үчүн лицензияларды берердин астында албетте свифттин органдары эл аралык мыйзамдар боюнча булар акчаны жууган, баягы кылмыштык жол менен акчаны тапкан, шылуундук жол менен акчаны тапкан уюмдардан эмес бекен деп карашы керек болот да. Жана ошондой өтө кооптуу компанияларды киргизбеш керек болот. Ушундай тартип бар да, эми ал аткарылыш керек, аны аткарылышын көрүшүбүз керек да, эми туугандар. Аймактын экономикасы бир гана банк, фонддор менен да чектелбейт. Бул жерге соода, логистика мүмкүнчүлүк кылса болот, ошо каттап алып туруп соода кылса болот дүйнө менен. Иш чаралар жана көңүл ачуу, мисалы үчүн мен деген өзүм көңүл ачуучу жайларга өтө мындай тескери карайм да, бирок ошондой адам деген адам баягы
кээ бир аябай бай адамдар казинолорду жакшы көрөт да, ошол өтө жаман да. Анан кээ бир адамдар албетте баягы кандайдыр бир театрга, киного баргысы келет, кандайдыр бир өз көңүл ачкысы керек, ошол нерселер да болушу мүмкүн да. Туризм жана мейманканалар сөзсүз ачылат, анткени эң мындай бай мейманканалар ушул Sweet Tamchi'ден ачканга мүмкүн болот да, дүйнөлүк брендтер мисалы үчүн. Медицина жана ошол жашоону узартуучу мындай ишканалар дагы ачканга ушундай көздөп жатат ушул Sweet Tamchi. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө элдер бааз бала төрөп атат, бай элдер. Бирок узак жашап атат жана ошол жашоосун дагы узарткысы бар да. Ошондой ишканалар ачылышы мүмкүн Sweet'те. Башка мыйзамдуу коммерция дагы ошол ачылышы мүмкүн да Sweet Tamchi'де. Ушундай тартиптери болуп жатат. Андан сырткары тыюу салынган ишмерлер, ишкерликтер кандай десеңер, бул жерде ошол кен казуу жана пайдалануу, кендерди өндүрүү бул жерден каттаса болбойт. Каттаса жакшы болот деп ойлоп коем. Кен керек да. Курал окуктары жана жадыргыч заттар ачылбайт. Ошон үчүн бул жерге инвестор келсе, биз деген дрон фабрикаларды сала албайбыз Sweet Tamchi'де тилекке каршы. Радиоактивдүү жана коптуу материалдар боюнча ишканалар киргизилбейт. Негизи бизге ошол модулдук атомдук электростанцияларды ачсак жаман эмес болмок да, бирок Sweet Tamchi'га ошондой ишканалар ачыла албайт. Баңгизат жана психотроптук заттар буга кошулам. Албетте бул аябай жаман нерсе. Биздин регион көп жылдан бери транзиттик, баңгизаттар транзиттик регион катары таанылган. Анан ушул нерсе аябай биздин аброюбузга шек келтирген дүйнө жүзү боюнча. Мисалы үчүн ошол Ганси базасы, Афганистандан баңгизатты ташыган бир Wikileaks'тин материалдарында айтылып калган да. Мисалы үчүн ошол башка да базалар, башка да уюмдар ушундай ташыса керек да. Алкоголь жана тамеки өндүрүү албетте буга каршымын. Бул деген алкоголь жана тамеки эң чоң элдин ден соолугун талкалаган нерсе, бул 100% да. Аны көп тең туштарым алкоголь ичет, тамеки тартат, анан өтүн алдырышат, бирөөлөрү баягы оорушат, подагра болот. Анан мен деле ошол алар менен кошулбай тамеки тартпай ичпей койгондуктан таарынышат мага. Анан мен айтам да, ооруйсуңар, мына миңдеген далилдер чыгып атат, оору чыгат десем, койчай деп, сен эмне слабаксыңбы деп. Анан эртеси күнү келишет, мына өтүмдү алдырдым, көзүң тийди, мына сөзүң жаман экен, мына ооруп калдым, мына подагра болуп калдым дейт да. Муну эмне көз ачыктык керекпи буга? Окумуштуулар айтып атат, тажрыйбалуу врачтар, эл аралык врачтар айтып атат, алкоголь, тамеки 100% ден соолугунду жок кылып жатат. 100% бул эң күчтүү баягы ден соолукту кыюучу нерсе деп. Анан мен болгону ошону эле силерге айттым десем, таарынышат да, сөзүң ачык экен, айткандарың баары аткарылды, бирок жаман болдук деп. Анан өзүм ичпесем ушу кичине узагыраак жашаганга аракет кылсак деле болот да туура. Ошон үчүн алкоголь жана тамеки өндүрүү бул таза элди кыруу да. Ошо тыюу салынат ошо Sweet'те. Күйүүчү май өндүрүү дагы ошол Sweet'тен сырткары болот экен да. Анткени аякта роялтилер бар, бюджеттти толтура турган. Тыюу салынган өндүрүштөрдүн тизмеси аймактык сервис, финансы жана туризм багытын бекемдейт албетте. Бул деген туризм коопсуз жерге барат да. Бизнес үчүн негизги жеңилдиктер ушул салыктар 0% салык. Sweet'тин ичинде жүргүзүлгөн тиешелүү иш боюнча. Чет өлкөлүк менчик, мисалы үчүн жергиликтүү акционер милдеттүү эмес да, чет өлкөлүк менчикке ээ болгонго же болбосо ошол жергиликтүү менчикке ээ болгонго милдеттүү эмес, чет элдеги менчикти болсо бияка келип иштей берет офис кылып эле. Эркин валюталык операция, капитал жана киришенин ошол репатриациясы. Бул жерден Sweet'ке канча миллиард киргизесиңби? Мисалы үчүн туугандар, мен деле долбоорлорго катышкам, ал долбоорлор боюнча биз Кыргызстанга ошол чоң суммадагы акчаны алып келгенге аракет кылганбыз да. Аракет кылганда бизде маселе болот экен да. Мисалы үчүн бизде SWIFT системаласы ошол кездерде санкцияларга чейин. Мисалы үчүн бияка 10 миллион киргизем десең, бир маалда эле киргизе албайт экенсиң да. Мисалы үчүн 10 миллион, 50 миллион, 100 миллион киргизем десең, атайын SWIFT офицерге барып туруп көзүн жалдырайсың да. Бизде андай SWIFT офицерлер жок болчу да. Эң жакынкы SWIFT офицер ошол мисалы үчүн Өзбекстанда, Казакстанда да бизде. Аны ушундай 50 миллион долларды киргизишке болбой калат да.
мүмкүнчүлүк болбойт да. Свифт офицер ушундай уруксат бериш керек. Уруксат бербесе, анын атайын шарттарды аткарыш керек. Аткарбасаң, чоң капиталды бияка такыр киргизе албайсың да. Анан эл аралык санкциялар кире баштады. Азыр эл аралык санкция менен андан да татаал болуп калды да. Корреспондент банктар эми ошол чоң операцияларды атайын көзөмөлгө алат. Кыргызстанга чоң акчаны сырттан киргизе албайсың да, мындан айтканда. Свифт тамчынын ошо бир дагы маселеси ошол чоң көлөмдөгү акчаны жеңил киргизүү да. Мен бир кездерде ошол консультант болуп инвесторлорго ошончо акчаны Кыргызстанга киргизгенге жардам берейин деп аракет кылганда ошол нерсеге такалганбыз. Анан айла жоктон ошол инвестор Өзбекстан аркылуу Өзбекстанга киргизип акчаны, анан Өзбекстандан аз-аздан Кыргызстанга кирип ошо инвестиция кылган да. Ушундай нерсеге келгенбиз да. Ушул проблема экен да, чоң проблема. Аны ошол Swift албетте ошол эркин валюта операцияларын жүргүзсө, эгерде Swift бул деген эл аралык баягы банктардын системасы да. Ошондой офицерлер бизге кирсе, же болбосо азыр ошол Swiftке карама каршы чыккан жаңы системалар чыгып атат. Бул деген мисалы үчүн Union Pay Кытайдыкы, же болбосо ошол криптобанктар чыгып атат да. Ошол криптобанктар чоң көлөмдөгү акчаны крипто акча менен киргизип, бияктан анан жайгаштырып, анан бияктан колдонгонго мүмкүнчүлүгү алат да. Ошол эгерде Swift тамчы ушул маселени аткарса, анда бул чоң иш болот. Анда чын эле Кыргызстанга чоң инвестиция кире баштайт. Эмесе тууганда элестеткиле, вагонго жүктөп алып, бир вагон акчаны киргизе албайсың Кыргызстанга. Же болбосо ошол тиги Optima банк же кайсы дагы бир банкка акчаны жөнөтүп коелу деп бир эле шилтеме менен ошончо 100 миллионду киргизе албайсың да Кыргызстанга. Өтө оор. Анткени ушундай эл аралыктагы Swift системасы бар, аны эл аралык уюмдар карайт. Мамлекеттер ортосундагы иштеп аткан уюмдар карайт, жана алар ар бир акчанын кыймылын текшерет, жана атайын көзөмөлгө алат, жана тез өткөргөнгө такыр мүмкүн эмес. Алар сурай баштайт да, ким эмнеге өткөрүп атасың, кимге өткөрүп атасың, булагы кандай деп. Эми аны аткарса болот, сөзсүз аткарса болот да, бирок ошол Swift офицер жоктугунан Кыргызстанда ошол кездерде мен иштеген ошо суроо менен иштеп аткан кездерде, бул 5-6 жыл мурда эле болду. Ошондо Swift офицерсиз ушундай операцияны жөн эле жасай албайсың да. Анан виртуалдык активдер кирет да, өзүнүн лицензия жана рынктын эрежелери менен, Кыргызстандын эрежелери менен. Виза чет элдик персонал да, мисалы үчүн иш уруксатсыз иштөө болот Swift'te, Swift'in мүчөсү болсоң. Жана үй бүлөлүк үчүн 5 жылдык узак виза да, ушундай. Жана санариптик каттоо да, компаниялардын кызматтардын онлайн уюштуруусу болот. Бул деген кандай? Бул деген мисалы үчүн Кыргызстанда деле ошондой болду. ИПны азыр онлайн каттап салса болот, патент онлайн алып салса болот. Эгер учурда ошол эле бир эле санариптик кол тамганы эле алганга сонго барасың. А негизи азыркы тапта мисалы үчүн мындай бек компания же адам жакшы катталган түндүктө онлайн эле ишканасын ачып коет да. Эми Swift'тен да ошол нерсе болот да. Мисалы үчүн ошо түштүк Америкадан отуруп алып, же болсо АКШдан отуруп алып, Кыргызстандан компания ачып салса болот да, онлайн. Ошол нерсе каралып жатат. Анан 0% салык, бирок бүт жерде иштебейт да. Мисалы үчүн Swift глобалдык tax-free калкан эмес. Бул эмнени билдирет? Дүйнө жүзүндө ушундай өзүнчө эрежелер бар да. Мисалы үчүн Swift'теги иш нөлдүк режим атайын аймактагы тиешелүү ишке колдонулат. Бул эмнени билдирет? Кыргызстандын ичинде, Кыргызстан тегерегинде ишти жасасаң 0 салык төлөйсүң. Бирок Кыргызстандан башка операциялар жалпы салык режиминде калат. Мисалы үчүн Кыргызстандын ичинен ошол Swift'тен катталып туруп, Кыргызстандын ичинен иштей баштасаң, Swift'тен тышкары Кыргызстандын салыктарын кайра төлөйсүң. Демек ошол кайра эле 10% киреше салыгы, баягы жумушчуларга 10 подоходдук же болсо баягы киреше салыгы ошол 10%. Социалдык салык баягы 17 үтүр 25 соцфонддун салыктарын бүт төлөш керек болуп каласың да. Swift'тин ичинде төлөбөйсүң аны. Swift'тен тышкары төлөп каласың. Ошондой болуп калат. Жана мисалы үчүн сен башка өлкөдө сенин бизнесиң бар болсо, Кыргызстандан салык төлөбөсөң, орточо ченде 15%ды өзүңдүн өлкөңдө төлөп каласың да. Мисалы үчүн Американын жараны болуп туруп, Кыргызстандан Swift'тен бизнести ачып туруп 0% төлөсөң, сенин оборотторуң 750 миллиондон ашып кетсе, баары бир өз өлкөңө 15% төлөп каласың да. Анткени жарандыгың бар болсо же байланыш компанияларың бар болсо, ушундай нерсе болуп калат. Кыргызстандын калган бөлүгү товар Swift'тен өлкөнүн жалпы бажы аймагына чыкканда салыктар жана бажы милдеттер пайда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошол Swift'тен кандайдыр бир
бир товар чыгардың дейли да, дары чыгарып атасың свиттин ичинен. Анан ошол дарыны Кыргызстанга четке сатсаң 0% да салык. Кыргызстан ичинде сата баштасаң, анда кайра баягы салыктар пайда боло баштайт да. Кыргызстандын ичиндеги салыктар пайда боло баштайт. Жана чет өлкө чеги ушундай жалпысынан атайын корпоративдик жоопкерчиликтүү башкаруу башталат. Компания башка өлкөдөн иш жүзүндө башкарылса, туруктуу мекеме же жергиликтүү салык резиденттин жаралышы мүмкүн да. Жанакындай мен айткандай эле. Үчүнчү өлкөгө барып иштесең, ошол Америкада катталып, ал үчүнчү өлкөдө баары бир өзүнүн салыктык режимдери иштей берет да. Кыргызстанда 0 төлөйсүң, бирок ушул өлкөгө барып салыктарды төлөйсүң. Өзбекстан менен Казакстан менен иштесең. Глобалдык минималдуу салык кимге 0% кызыктар эмес. Мисалы үчүн кичине OECD деген эл аралык уюм бар да. Алар Pillar 2 деген көп улуттуу топтор үчүн 15% эффективдүү минимумду көздөйт. Мындай айтканда, ошол OECD өлкөлөрүнүн мүчөлөрү, анын ичине Кыргызстан да кирет, Түркия да кирет, башкалар кирет. Стамбулдук протоколдор бар. Алар баары бир 15% төлөш керек болуп калат да. Мисалы үчүн ошол $750 миллион ашкан консолидациянын киришеси бар көп улуттуу топтор, холдингдер. Ал тамчынын салыгы көбүрөөк баалуу орто өлчөмдөгү регионалдык бизнестерге, фонд холдинг жана SPV түзүмдөрүнө, финтехке жана экспорттук кызматтарга да кызыктуу болот. Бирок эгерде чоң холдинг болсо, ошол $750 миллион ашса, анын айлана акчасы, анда ошол 15%-ды топ такс аркылуу, топ-ап такс башка юрисдикциядагы мамлекетке толук төлөшү мүмкүн да. Же болбосо ишкине бөгөт салынат. Ушундай эл аралык уюмдардын мыйзамдары бар да. Анан ошондо свитке мүчө болбой баары бир салыктарды төлөйт да. Ошондон кача албайт. Чоң корпорациялар баары салык төлөп калышат. Анан бирок ал салык Кыргыз мамлекетине эмес болуп калышы ыктымал. Кыргыз мамлекетине да болуп калышы ыктымал да. Ошону караш керек болот да. Баары бир баягы чоң холдингдер бир нече мамлекетте отурат. Ошон үчүн ошол мамлекеттин кайсынысында штаб-квартирасы болсо, свит тамчыдан да бизнес ачса, штаб-квартира ачтым десе да, баары бир ошол эң көп бизнестер жайгашкан өлкөдө баары бир ушундай милдеттенмелер пайда боло берет. Эми тамчыны салыштыралык. Биз деген 26 жыл баштадык, мисалы үчүн атайын common law актылары киргизилди. Эмнеси бар? Укугу common law, британдык укук. Регулятор жаңы автономдук орган ачылыш керек да. Салык модели 0% 49 жылга. Жана ошол жетилгендик жаңы баштапкы эле уюм да, жаңы эле жумуш башталды десек болот. МФЦА же болбосо эл аралык каржылык борбор Астана. Бул деген 2018 жылы башталды. Common Law сотун уюштурду. Конституцияга казактар киргизишти. Ошонун атайын статусунда казактар атайын киргизишти Астанада. Конституцияда бар элестетип келе, бизде жок конституция, бизде атайын мыйзам. Казакстанда конституциясына киргизди да ошол зонаны. Аны регулятору өзүнүн органын түзүштү, IFCA деген. Биздегидей эле орган да өзүнүкү. Максаттуу бошотуулар болот, кээ бир ишканалар салыктан бошотулат, кээ бир ишканалар жок. Анан мындай өсүп жаткандардын эсебине кирет. Тез 5000ге жакын катталуучу катталды. Аябай жакшы иштеп жатат. Төлөмдөрдү киргизди, өзүнүн арендалык төлөмдөрү бар, арган инфраструктуралык төлөмдөрү бар. Анан DIFC деген бар. Бул деген Дубай эл аралык каржылык борбор. 2018 жылы ачылган. Common Law сотуна кирет. Ошол британдык укукка кирет да, 2004 жылы ачылып туруп. DFCA дегенде өзүнүн мындай башкаруучу регулятор бар. Анан негизи аларда 0 салык кылат. Албетте өзгөчө каралган тармактарга 0 салык кылат да. Бул деген жетилген деп эсептелет. Аякта аябай көп мүчөлөрү бар. Дүйнө жүзү аны менен иштейт. Британиялык компаниялар бүт Дубайга көчүп кетти. Эл аралык чоң ушундай бай адамдар баары Дубайга көчүп жатышат, Дубайда катталып жатышат да. Акта Шаржа, Ажман жана башка ошолор иштешет да. Атайын зоналарда дагы ошол Дубайдык финансылык борбор катталып. Ошон үчүн Дубай бүгүн дүйнө жүзүнүн капчыгы болуп калды да. Эми Кыргызстан биздин мамлекетте ошол свит тамчы менен ошол Дубайдын дүйнө жүзүндөгү капчыгы болгон нанын талашып жатабыз да, татаандашып атабыз Дубайга. Дубайдын капчыгынын бир бөлүгүн Кыргызстанга тартканын жатабыз. Анткени Дубайды бирдемке болсо эле, Иран менен АКШ согушуп атса эле, АКШнын баягы соккуларынын 3 катары Иран Дубайды согуп атат да.
Дубайдан бай адамдар каяка качаарын билбей жатат. Көптөрү, мисалы үчүн Орусия менен Украина согуш башталганда Тимур Турлов Астанага качты. 2 миллиард доллар сүйрөп келди кошо. Дал ошондой эле мисалы үчүн биз да ага ошол базарга көзүбүз артып атат да, ошол сүт тамчыны ачалы, ошол бай адамдар ар бери качып атат согуштардан, бизге да качып келсин деген ниет да эми. Анан ошол ADGM деген да бар. 2015 жылы ачылган. Аякта да британдык право, британдык укук, FSRA деген өзүнүн ушундай регулятору бар. Ошол Бириккен Араб Эмираттарда, Эр-Риядта, мисалы үчүн ошол SES катары иштеп атат да. Биздин эле модель ошол SES катары жетилген, иштеп жатат аябай жакшы. GIFT деген, IFCS деген бар, 2015 жылы ачылган, Индиянын атайын режими, Индияда ачылган. Ичиндеги IFSCA деген дагы ушундай башкарган органы бар. 10 жылдык каникул берет, салыктардан 10 жылга бошотот. Биздики 49 жылга деп атат да. Анан албетте максаттуу гана ушундай азыр башталып келатат ал нерсе. Ага Apple жана башка компаниялар Кытайдан качып баратат. Кытай менен АКШ согушат Тайвань үчүн десе эле, Кытайдан кача баштаган компаниялар ушу Индияга качып атат да. Ушул центрге мүчө болгонду сашып атышат. Ошол тамчы DIFC Дубайдын көчүрмөсү эмес болот. Ал эркин экономикалык зона плюс финансылык каржылык борбор плюс туристтик мегадолбор, ушундай гибрид баягы 2-3 ажыдардын башын бириктирип 3 баштуу ажыдар кылып атабыз да, ошол Сфит тамчыда. Ушундай аракетте мамлекетибиз, бийлигибиз. Тамчы жана МФЦ кең режими жана далилденген платформа катары карасак да, мисалы үчүн тамчы 0% салык режими жана 49 жылга убада кылынып атат, салык 49 жыл төлөбөйсүң деп. Регулятор, сот практикасы, рынок жана катышуучулар жаңыдан түзүлүүдө. Жаңы түзүлүп атат азыр. Кадрлар өтө чоң проблема. Эл аралык кадрларга аңчылык болуп атат. Биздин ошол Сфит тамчыны башкаргандар аракет кылып атат аларды келтиргенге. Негизи мен жаман оюмда, мен долбоор менен ошол Акылбек Жапаровдун социалдык тармактарына жиберип жатканымда, жаман оюмда ой болгондо ошо кана мен ушуну башкарсам деп, өзүмдүн долбоорумду өзүм башкарсам деп. Бирок башка кишилер ушул долбоорду алып чыкты. Албетте мен да баалуу кадрмын деп эсептесем болот өзүмдү. Ушундай нерселерди түшүнөм, аябай терең стратегиялык башкарууну жасаганды билем. Ким билет эми, балким тагдыр да ага иштегенге алып келер да. Бирок мен ушу 20 жылдан бери биз инвестицияларды баалап, бизнес пландарды баалап, ушундай баягы бизнес пландарды түзүп берип, каржыны алганга шарт түзүп, ушуну иштеп келатам да, балким пайдам тиет да. МФЦ Астана менен салыштырсак, ошол 2018 жылдан бери иштеп, IFCA, AX жана Common Law сотун түзүп иштеп келатат. Аны менен суктангам аябай барып, мен бир кездерде ПИК деген уюмдун директору болгом, Бишкектин бөлүмүнүн. Жана ошол дал МФЦ менен иштеген балдар менен ошол жерде иштеп баштагам. Алар менен аракет кылышканбыз. Мост деген ошол уюм менен байланышып, алар менен биргелешкен программаларды кылып, акырында ошол Мост МФЦга каттатып биздин балдарды ошону алып барышкан. Биздин Кыргызстандагы чыккан аябай ошол чоң потенциалга ээ балдарды чакырышкан, тартышкан, өзүнө алып алышкан да. Жана ошол балдарды атайын ошол эл аралык Астана каржылык центрге каттаттырган. Ошондой ичим күйгөн да. Эмнеге бизди Кыргызстан ушундай телпеген бир немебиз, байкушпуз, эмнеге ушундай иштер жасай албайбыз, эмнеге инвестиция тарта албайбыз, эмнеге ушундай борборлорду түзбөйбүз, биздин тагдырыбыз качан оңолот деген ушундай ойлордо болчумун да ошол кезде. Анан ошол мындай жеңилдик көрсөтүлгөн финансылык кесиптик кызматтарга максаттуу берилет ушул атайын режим Астанада. Бирок ошол Астанага аябай очередте да компаниялар, анткени бул деген дүйнөлүк, ошол Астанада катталган компанияга дүйнөлүк Америкага барасыңбы, Британияга барасыңбы, Дубайга барасыңбы, аяктан инвесторлордун акчаны жеңил тартса болот. Жана ушуну иш жүзүндө көрсөтүштү казактар. Бали азаматы казактар көрсөтүштү да. Анан МФЦнын жетишкен масштабы бүгүнкү күнү ошол 4954 компания катталды, 91 өлкөдөн катталды. Кыргыздын эң көрүнүктүү стартаптарын дагы өзүнө сиңирип алды. МФЦ анткени бизде тамчы жок болчу ошол кезде. Биз бир кездерде мен ошол сунуш менен ошо мен чыкканда 20-жылы
биринчи ошол Атамбаев кезинде бир ошондой ой айтылган болчу мен тараптан. Анан ошо акырындап Сооронбай Жээнбеков кезинде айтылган болчу. Мен деген ошол долбоорду атайын регулятор менен сүйлөшүп, атайын кирген болчумун. Мамлекетке аны расмий түрдө жаздырган болчумун. Жана ошо бизде Росфиннадзор бизден Улан Сарбанов, Росфиннадзор деп коем, туура эмес, эмне деп коет баягы, Госфиннадзор деп коет. Госфиннадзор бизде Улан Сарбанов мырза каттаган, бизде бир кездерде Улуттук банктын төрагасы болгон. Ошо биздин ошо мырзабыз аны башкарып жаткан кезде барып ушул долбоорду дагы айтып берген мага да. Айтып берген, ушуну кылсак кандай болот деп, расмий кагаздарым бар. Ошондо ал айткан, бул деген долбоор кызыктуу экен, бирок муну карай эле биздин Кыргызстанга жол болушу мүмкүн эмес. Бирок талкуулайбыз, көрөбүз деп койгон да. Ошону сүйлөшкөнбүз. Дал ошол кездерде болот, 20-жылдар болуп калат. Ошол нерсени аябай мында 21-жылы ушуну сүйлөшкөм, 22-жылы киргенге аракет кылгам. Казактар болсо ушуну дал ошол маалда жасап атышкан толугу менен да. Мына 19 миллиардка чейин келтиришти. 2018 жылдан бери тартылган. Ушунча акчаны казактар тартышты Астанага. Ушул нерсе албетте эми казактар бали азаматтар, аларга чоң мындай алкыш. Бирок бир кездерде ойлоп каласың да, кыргыздар ушуга акылыбыз жетпейби биздики депчи, күчүбүз жетпейби, тажрыйбаны качан топтойбуз, эмнеге биздин башчылар мамлекет жаңы катталганда ушундай нерсени жасаган эмес деп, мен ой толгоого батып, переживать этип, түнү уктабай ушундай бир кыйналып чыккам да, көп жылдан бери кыйналып чыккам. Анан ошол долбоор жазып алып кирген болчумун. Анан тамчы кийин башка турмуш тиричиликтер менен алаксып кеттим, башка иштер жасадым. Анан албетте бул нерсе мындай башка балдар аткарып аткан жакшы да ушул нерсени. Анан тамчы жана ошол Дубай менен салыштырсак, Дубайда мисалы үчүн салык эмес айырма, Дубайда рыноктун өзү аябай жетилген деп эсептесе болот да. Жаңы регулятор, соттор бар британдык укугу менен. Кеңири 0% 49 жылгы капитал рыногу жана кадрлары түзүлгөн Дубайда, мисалы үчүн Борбордук Азия, Кытай, Перс булугунун нишасы биз болобуз. Кытай ошол Дубайда болсо ошол бүт дүйнө менен иштешет да. 2004 жылдан бери дүйнөлүк банктар, бүт фонддор, юридикалык фирмалар DFC жана британдык укугу менен кейстер топтолгон да. Аябай мындай дүйнө жүзүндө белгилүү ошол базарда Дубайнан аябай бекем турат Дубай. Дубайдын негизги артыкчылыгы экосистема, ишенимдүү чоң, ишенимдиги чоң, ага ишенишет, анын ичинде жанакындай шылуундук компанияларды тез кыпчышат, аякта шылуундук жок, ликвиддүүлүк жана тармактык эффект нөлдүк ставкадан баалуураак, албетте акча көп аякта. Аякта мисалы үчүн Дубайда 10 миңден ашык активдүү компания катталган. Анан жогорку деңгээлдеги компаниялар, регулятор жана сот аябай жогорку деңгээлде бааланган, банктар, инвесторлор эң чоңдору отурат аякта, кесипкөй кадрлар абдан көп, репутациясы тим эле абдан чоң. Бир гана азыр Дубайдын соккулары баягы ошол Иран Дубайды согуп атат, Американын өнөктөшүсүң деп, Израиль менен иштесесиң деп. Анан ошонун эсебинен анан аяктагы адамдар дагы кайка качсакпы деп ойлоп атат. Борбор Азияга карай башташты да, бизге карай башташты. Сүт тамчы ачылганда дал ошол өз убагында болуп атат. IDGM жана GIFT IFCS капитал базасы жана чоң рынок. IDGM бул Абу Даби. English Common Law жолосо Англиянын укугу аякта түз колдонулат. Эл аралык соттору бар, өзүнүн уюму бар. Негизги күчү Абу Дабинин ушундай суверендик капиталдык жана инвестициялык инвесторлор бар да. Аякта нефть сатышат алар. Нефть аркылуу алар аябай көп акча топтогон. Анан Индияны алсак, GIFT IFCS деген Индия бирдиктүү IFCSA деген регулятору түзүлгөн, калыптанган, 10 жылдык салыктык каникул берет. Негизги күчү Индиянын ири ички рыногу жана офшордук финансанын кайтырылышы. Ошол офшор катарында иштеп калышы ыктымал Индия. Ошон үчүн Индия бүгүнкү күнү АКШнын эң чоң бизнестерин Кытайда жайгашкан өзүнө соруп алып атат да, көчүрүп атат акырындап Кытайдан. Кимге тамчы ылайыктуу? Регионалдык холдингтерге, биздин баягы жергиликтүү региондогу байларга, фонд жана ассет менеджерлерге, финтех жана ошол финансы боюнча, каржы боюнча долбоорлор жасаган күчтүү операторлорго,
экспорттук кызматтар жасаган укук, аудит, эсеп, IT жана ошол консалтинг компанияларга мен да ойлоном, эгерде жакшы өнүгө баштаса, мен да ошо компаниямды ошол жерден ачсамбы деп ойлоно баштайм да. Логистика, аэропорт жана эркин бажы режимин пайдаланган соода кылгандарга, соодагерлерге, туризм жасагандарга да Ысык көлдү баягы толугу менен туристтик борборго айлантабыз дегендерге да керек болот. Кимге азырынча бул ылайыктуу эмес? Жалаң жергиликтүү сатуучуларга да, эл аралык мейкиндикке сата албайм, Кыргызстанга эле сатам дегендерге, бул дүкөн, курулушчу, кызмат көрсөтүүчү кирешени кагаз жүзүндө көчүрсө, фискалдык жана репутациялык тобокелдик өсөт албетте. Банктарга глобалдык лицензия керек, банктарга азырынча мындай кызыктуу эмес ал нерсе, аяка көчүп кеткенге да. Терең ликвиддүүлүк керек, биржа, маркет мейкерлерге жана институциалдык капиталды али топтоло элек, бизде биржа жок эл аралык. Свиттин ичинде ачылса жакшы болот да, ошол бизде Гонконг биржасын көчүрүш керек кытайлар менен сүйлөшүп. Анан Shell, Substance жана AML жок, албетте. Shell компаниясы жашыруу, бенефициар же күмөндүү крипто агымы бүт келтириши мүмкүн, ошон үчүн бул баягы атайын офшор кылуучу акчаны жашырам деген компанияларга азырынча жол жок да бул жерден, Свит тамчыдан. Анан Кыргызстан үчүн мүмкүн болгон пайда, инфраструктура, туризм объекттер тим эле таанылгыс болуп калышы ыктымал, көлдүн жээги, тамчынын тегереги. Сураталап, курулуш, транспорт, мейманкана жана азык-түлүк албетте жогорулайт. Биздин да жергиликтүү өндүрүшчүлөр, тамак өндүргөндөр, мисалы үчүн ошол эле Тойбос компаниясы аябай көп сатат да, анткени кишинин саны көбөйөт, тамакты жешет ошолор. Жумуш, укук, инвестиция, IT комплайенске, ошол юристтерге жумуш табылат, жаңы британдык мыйзамды кабыл окуган адамдарга. Инвестиция салгандарга, инвестицияны билгендерге жумуш табылат, IT билгендерге жумуш табылат да, жасалма интеллект жана комплайенс, бул деген компаниялардын тазалыгын караган адистерге өтө чоң жумушчу орундар түзүлөт. Зарплаталары $5000, $3000, $10,000 болуп калат да, ошо маяналар. Институт талаштарды чечүүчү жана санариптик сервистер да керек болуп калат. Аяка атайын ошол сот, арбитраждык сотту башкарганга даяр болгон адамдар керек болот да, чет элден да келиши ыктымал. Мамлекетке кайдан кирише алат? 0 салык шартында түз бюджеттик эффект жок. Лицензия жана каттоодон акча алса болот. Жер жана ижарага берүү, жерди ижарага берүүдөн алса болот акчаны. Инфраструктуралык төлөмдөрдөн алса болот, мисалы үчүн ошол суу, свет жана башка нерселерге. Башкаруучу компаниянын киришесин алса болот. Аяка башкаруучу компанияларды мамлекет албетте түзмө-түз киришелерине ээ болот да, ошол Свит тамчынын. Анан жергиликтүү жеткирүүчүлөрдүн салыгы, мисалы үчүн ошол камсыздандыруучу поставщиктердин салыгы өсөт албетте. Свиттен тышкары операциялар, ошол Кыргызстанга бирдемке сатайын десе, тамчыдан чыкса ишкана, ошондо мамлекетке салык түшө баштайт да. Анан 20 миллиард бул жерге түшүрсө, эгерде каттаса Свит тамчы 20 миллиард бюджетке түштү деп түшүнбөш керек да. Кыйгачынан гана акча түшөт. Бул бир гана байлуу адамдарды бизге бекитип алуу үчүн жасалып атып жатат да. Негизги тобокелдиктер кандай? Эми тобокелдиктерди карайлы. Өтө кенен жеңилдиктер начар көзөмөл менен кошулса, өтө чоң өлкө үчүн зыян болот да. Мисалы үчүн фискалдык агып кетүү болот тугандар. Мисалы үчүн эгерде редомиляция болуп, жергиликтүү компаниялар, азыр чоң салык төлөөчүлөр Свитке качып кетсе, анда биздин мамлекетке алар салык төлөбөй калат. Ошон үчүн эгерде Свиттин президиуму же кеңеши ошолордо киргизбейсе, өзүнө мамлекетке түз зыян болот да. Ушул нерсени бекем караш керек. Анан регулятордук басып алуу да мүмкүнчүлүк болот да. Ошол мисалы үчүн регуляторда ичинде атайын туура эмес иш жасаган компаниялар кирип алса жана сатып алса, регуляторду аякта туура эмес адамдар иштесе, анда абийир бузулат да. AML санкциялар көйгөйү болот. AML бул эл аралык, мисалы үчүн туура эмес, таза эмес, жаман операциялар жасай баштаса, Свит тамчыде, ой тугандар, анда эл аралык санкциялар буга чейин болуп келген жөн эле гүлчө болуп калат да. Анткени анын мөмөлөрү анан кийин өлкөнүн аброюн талкалайт жөн эле. Нак санкциялар. Азыркы адрестик санкциялар Британияныкы бул эчтеке эмес да. Нак санкциялар дүйнө жүзүнө, мисалы үчүн АКШ, Европа кошо салса, Свифт иштебей калат, Кытай менен эле, Орусия менен эле отуруп калабыз да, бир кичинекей ушундай өзүбүздүн бурчубузда. Анан эки укуктук чындык дагы бар болот. Бул жерден кээ бир учурда Британиянын укуктары коллизия болуп калат. Биздин мыйзамдарыбыз менен
шайкеш келбей бири бирине карама каршы келип калышы ыктымал да. Ошондой прецеденттик укук деп эсептелет, Британияныкы. Прецедент болуп калса, анан биздин мыйзамга туура эмес келип калса, албетте биздин мыйзамдагы кишилер свит тамчынын органдары менен тиреше башташат да. Ошол жерден кагылышуу болот. Ушул нерсе болуп кетиши ыктымал. Анан Кыргызстандын укугу толук британиялык укук болуп кетпейт, албетте, свит тамчынын эсебинен. Жер, суу жана экология. Эгерде адамдардын саны өссө, ошонун калдыктарын, чимкириктерин, баягы саркындуу сууларын баарын сактаган кандайдыр бир жерге кайра иштетип, таза кылып, биздин экологияны сактаганга чоң мындай чакырык болуп калат да. Чоң мындай сыноо болуп калат. Ошол нерселер таза каралыш керек да. Бул жерден аябай катуу көзөмөл керек. Анан эми көбүртүлгөн күтүүлөр болот, албетте. Чоң бул эмне деген коркунуч, бул деген биз азыр ойлоп атабыз да, мына свит тамчыны жарыяладык, азыр баары бияка чуркап келет деп. Жок туугандар, кээ бир учурда андай болбой калат да. Кээ бир учурда репутацияны алыш үчүн 10 жыл керек, 20 жыл керек. Анан 10-20 жылдан кийин бартелем чуркап келет. 10-20 жылга чейин эч ким деле келбей калышы ыктымал. Ошон үчүн тамчы свитти жарыяладык деп туруп, СЭЗ эле болот да. Мисалы үчүн бизде СЭЗди жарыяладык, бирок СЭЗдин тегерегиндеги мыйзамдар татаалдашана берди. Анан СЭЗди такыр иштегиз кылып салды биздин депутаттар. Ошол ачып салып да СЭЗдерди. Нарын СЭЗ, Акчий СЭЗ, баягы СЭЗ Бишкек деп эле ачып алып иштетпей койду эч кимди биздин депутаттар ошол кезде. Ошондо СЭЗдин күтүүлөр чоң болчу, СЭЗ иштебей койду такыр. Мындай жакшы аракет болбоду да, мындай мамлекетти байытып иди же укмуш кылып иди деген нерсе болбой калды СЭЗде. Бирөөлөр келип иштеп атты, бирөөлөр артыкчылык алып атты, бирок көбүнчө ошол ишканалар СЭЗден кыйналышты да. Эгерде бизде азыр да ушундай нерселер болуп кетсе, анда свифт эле иштебей калышы ыктымал да. Анан жөн эле аты чоң, иши аз, иши кичине болуп калышы ыктымал да. Фискалдык агып кетүү эң коркунучтуу сценарий. Бул деген капитал, команда, экспорт, объект, жаңы нарк мамлекет үчүн оң сценарий. Мурда жок иш жана жумуш орун пайда болот. Мамлекет үчүн коркунучтуу сценарий бул деген кагаз жүзүндөгү көчүү. Мисалы үчүн биздин эң чоң салык төлөөчү компанияларыбыз, бизде логистикалык компаниялар бар, соода компаниялар бар. Ошолор деген свитке кирип алып, анан мамлекетке бир да тыйын төлөбөй койсо да, заматта бюджеттик түшүүлөр болот да. Ошон үчүн биздин баягы аяктагы иштеп жаткан кандай гана аларга пара бербесин, кандай гана эмне кылбасын, ошол кеңеш, свифттин кеңеши чоң салык төлөөчүлөрдү киргизип ийбеш керек да бияка. Ошону мындай Кыргызстан ичиндеги иштеп жана бюджетти толтуруп аткан салык төлөөчүлөрдү киргизип ийсе, чатак эле болот мамлекеттик бюджетке да. Анан эң экинчи чоң бул деген тобокелдик, бул деген эл аралык мыйзамдарды бузуп салуу. Криптобанк, траст, казино, жогорку тобокелдик продуктылары. Криптобанктар аркылуу, мисалы үчүн бүгүнкү күнү Хамас каржыланат да, ошол Газада. Жана Ирандын акчанын кескин бөлүгү, мисалы үчүн үй дүйнөлүк санкциянын астындагы Ирандын дал ошол криптовалюта менен каржыланат, каралат, тээленет. Ошон үчүн көптөгөн ошондой батыш дүйнөсү менен согушуп жаткан баягы мусулман өлкөлөрүндөгү террористтик деп табылган ошо уюмдар крипто акчаны колдонушат. Бир кездерде Кытайга мындай экспорт маселелерин катуу мындай бөгөт койгондо өкмөтү алар да крипто акчаны биткоинди колдонуп, биткоиндин курсун өстүрүшкөн да, кытайлык ишкерлер экспорт үчүн биткоин менен акча алып. Ошол нерсени да караш керек да, ошол нерсе аябай көзөмөлгө алыш керек. Алсыз биздин жергиликтүү ушундай системаны көзөмөлдөө турчу органдар болуп кетсе, бенефициардык ачыктык жок болсо, ошо күмөндүү акча агымы, акчаны жуу башталат да. Мисалы үчүн эл аралык кылмыш жолдор менен табылган акча адамды сатабы же сойкулуктарданбы же баңгизаттанбы Кыргызстанга келип топтолуп жуулушу мүмкүн да. Ошону да караш керек болот. Ага каршы чараларды көрүш керек. Ошол эле Орусияга каршы санкцияларды батыш кылып атат. Анан Орусиянын акчасы бияка кирип туруп айланса, ошону табышса, ошондо бүткүл өлкө санкциянын астына калышы ыктымал болот да. Корреспонденттин Ирандай болуп калабыз да, Иранга бүт санкциялар киришпеди азыр. Корреспонденттин банктын дерискин чечими эл аралык төлөм каналдары кыскарат да. Өлкөлүк репутация, таза бизнес да кымбат төлөйт да. Мисалы үчүн репутация бузулса өлкө, биздин бүт бизнестерибиз куурайт да. Анан мамлекет жакырлана баштайт тез арада.
Ошон үчүн биякта бенефициарлардын реестрин ачыктап туруш керек, ачыкка чыгарып туруш керек. Санкция боюнча мисалы эгер ал санкциялар келсе, санкциялардын астына түшө турчу компанияларды аныктап чыгарып ийиш керек свифт тамчынын да. Анан source of funds деген акча кайдан келди деген суроону аныктап туруш керек, таза көрсөтүп туруш керек. Кимден, качан, кандай акча келди, акча тазабы, бирөөнүн каны менен табылган акча эмеспи деп бүт суроолорду карыш керек да. Ачык enforcement жана лицензиядан баш тартуу статистикасы керек да. Мисалы үчүн ар бир компания ошол ачык айкын болуш керек жана анын абийирлигин тез баягы далилдегенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Эки укуктук чындык дагы энклав тобокелдиги болот. Свифт ичинде ылдам, каттоо, жалпы британиялык укук жана ошол атайын болсо, инвестор үчүн ыңгайлуу болсо, өлкөнүн калган бөлүгүндө кадимки сот, салык, административдик практика свифттен тышкары жай жүрсө, теңсиздик жана адилетсиздик күчөйт. Мисалы үчүн Кыргызстандын мыйзам бузуу ийсе, ичиндеги свифт соту жок бул мыйзам британдык укукка туура келет десе, анда мисалы үчүн ошол Кыргызстандын ичиндеги свифттен сырткары компаниянын укугу бузулса, анда адилетсиздик болот да, ал компания эчтеке кыла албай калат ошол Британия компанияга. Анда коллизиялар пайда болот, анда биздин юристтер, прокуратура, бүт баары депутаттар сөз айта баштайт, мынакей свифтиңерде шылуун отурат, а биздин жергиликтүү бизнести кууратып атышат булар деп. Ушундай нерселер кейстер болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушуну да караш керек да, ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн атайын юристтер иштеш керек, алдын ала көрүш керек мунун баары. Ысы көл жана жер маселесин алганда 600 гектар финансылык орундан тышкары ири кыймылсыз мүлк жана туризм долбоору. Критикалык шарттар суу жана саркындуу суунун тазалоону камсыздаш керек. Көлдүн булганысын көзөмөлдөш керек болуп калат да. Жерди бөлүштүрүүнүн ачыктыгы керек. Жашыруун берилсе, туура эмес болуп калат да. Ошону ачыкка чыгарыш керек. Жергиликтүү элдин жеткиликтүү жана укугу жана компенсациясы болуш керек да ошол свифт тамчыда. Баа спекуляция жана бош курулушту баягы мындай чектөө керек да. Ошол бааларды бүткүл Кыргызстан боюнча өстүрүп ийишет да, кыймылсыз мүлккө эгерде ошол эркин кылып салса, жашы карабаса. Экология, инфраструктура, капитал алдында курулушу керек, артынан эмес да. Ошону аябай жакшы караган кадрлар керек. Анан расмий максаттардын ички математикасын карасак, 3900 компания, 10 000 жумушчу орун, ар бир компанияга орточо 2,6 жумуш ушундай деген максаттар коюлуп атат да. Бул эмнени билдирет? Көптөгөн холдинг фонддор аз кызматкер менен иштейт. Бул деген ушуну түшүндүрүш керек да. Каттоо саны реалдуу операциянын эквиваленти эмес болот. Кээ бир учурда 2 киши миллиард долларды айландырып коет бир эле да. Жумуш жана анын төлөмү, баянасы өзүнчө өлчөнүш керек болуп калат да, бул свифт тамчынын ичинде. Анан 20 миллиард долларды тапса болобу? Негизи ошо Кыргызстан ИДПси 22 миллиард доллар бүгүнкү күнү 25-жылдын саны менен караганда. ИДП прогнозу 31-жылга Кыргызстандык 37 миллиардка чейин жетиш керек да. Тамчынын максаты 20 миллиард. Бул деген көрсөткүчү, ИДП көрсөткүчү, бул прогноздук эле болуп атат да. МФЦАда мисалы үчүн Астанада 19 миллиардка 8 жылда жетти. Бул биз деген 5 жылда жетебиз деп атабыз да. Ошон үчүн ал чоңураак экономикасы Казакстанда, аякта 100 миллиард, 200 миллиардтаган ички продукция жана башка сырткы карыздар ошондой көлөмдө да. Биздики ушундай 22 миллиард болуп атат да. Ошон үчүн бул деген өтө оптимисттик максат катары коюлуп атат бизде, өтө оптимисттик. Бирок баягы жатып жаткан таштын астынан суу акпайт, туурабы? Анан мындайын айтканда трезвый сценарийди алалы, мындай соо сценарийди алалы. Негизги мен ойлойм 1,5-3 миң каттоо болот. 300-800 ушу мазмундуу компания келиши мүмкүн. 3-7 миң жумушчу орун түзүлүшү мүмкүн. 3 же болсо 1,5 же 5 миллиардка чейин долларды ушундай тапса болот да. Оң сапаттуу чет элдик регулятор жана судьялар анкор банктарды келтириш керек. Ачык бенефициарлар тизмесин жарыялаш керек. Экологиялык инфраструктураны биринчи куруш керек.
3900 каттоо жана 8-10 миң жумуш оруну түзүлүшү мүмкүн да. Терс бул деген баягы атайын акчасын жашырам деген туура эмес компаниялар, шылуундар келиши мүмкүн. Күмөндүү крипто компаниялар келиши мүмкүн. Ички пайданы көчүрүү да болушу мүмкүн. Баягы ички салык төлөөчүлөр качып кетиши мүмкүн Swift'ин ичине. Анан санкция жаңжал болушу мүмкүн, репутациялык зыян бүт Кыргызстанга катуу тебиши мүмкүн да. Ушундай сценарийлер болуп атат. Анан мен эми тилектешмин негизги эле сценарий аткарсын деген ойдомун да. Ошол анан ийгиликти кантип өлчөө керек? Реалдуу салынган капитал боюнча активдүү компания саны, майналардын өсүүсү жана Кыргызстан ичинде коротулушу, кызматтык экспорттоо, жергиликтүү сатып алуулар, сот жана чечимдер туура болушу, корреспонденттик банктардын саны өсүшү, Swift'ин ичинде фискалдык чыгым, экологиянын, саркындуу сууларды ийгиликтүү көп көлөмдө туура баягы кайра иштетип зыянсыздандырышы, ушул нерселерди караш керек болот да, өтө чоң мындай. Бул идея күчтүү, ийгилик институциялардан башталат албетте. Анан реалдуу эл аралык бизнес, таза капитал жана субстанция, ачык регуляция жана экологияны эске алсак, чоң пайда алып келет мамлекетке. Ошондо мен жыргайм да, эгерде ошол өнүксөчү, мен аябай күчтүү консультантмын да бизнес пландоо боюнча. Чоң долбоорлорду жазганга катышып калам да. Азыр болсо ага чейин баягы Swift тамчы өскөнгө чейин эгер сиздерге бизнес план ТЭО керек болсо, ушул видеонун астында телефон бар, WhatsApp бар, ошого жазгыла, байланышалы. Биз сиздерге мамлекеттен жер алам десеңиздер ТЭО жазып беребиз. Банктан, эл аралык фонддон же инвестордон акча алам десеңер, бизнес план жазып беребиз да. Бул нерсе орточо чакан ичине бутуна турган бизнестерге, бизнесмендерге керек нерсе. Ошондой туугандар, кандай ойдосуңар? Swift тамчыда менин тобокелдиктерди ойлогон боюнча ойлорго макулсуңарбы же каршысыңарбы? Комментарийлериңерди күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.